Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы Нарын обласына караштуу Жумгал районунун Каракече көмүр кенинде жайгашкан. Учурда бул аймакта иш кызуу жүрүп жаткан убагы. Кышкыга пландар кандай иш алып барат, даярдыктар кандай, 7 канал сиздерге жеринен чагылдырып берет. Учурда ишканада көмүргө кезек күткөндөрдүн саны жокко эсе. Казылган кара алтындын көпчүлүк бөлүгү жылуулук электр борборуна ташылып жатат. Ал эми өз алдынча көмүр алып сатып иштеген жарандар жеринен 1330 сомго алышат. Андан соң калкка колдонууга кеткен чыгымдарга жараша сатышат. Бияка ар кандай болот. Кээде машина жок, очередь жок болуп калат. Кээде бат эле чыгып кетесиң, кээде 10 күндөп жатасың, кээде бир жумалап жатасың, ар кандай да. Бияктан көмүрдү сатып алабыз өзүбүз 1300дөн. Тияка барып сезон убагында 3000ден өйдө сатабыз. Бияктан осо жол жаман, Жумгалдын жолу өтө эле жаман да. Ар бир барган сайын бирдекесин алмаштырасың, 10 миңге чейин жасаш керек да. Бир рейс сайынчы. Ошо менен эле күн көрүп келатабыз. Буга чейин Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасында көмүрлөр уурдалып кетет деген маалыматтар тарап келген. Бирок маалыматты жалган деп билдиришти. Анткени коррупциялык жагдайларды көзөмөлдөгөн 24 байкоочу камера орнотулган дешет. Андан сырткары таразага да тартылат. 20 канча камерабыз бар, анысы күнү түн иштейт. Мына өзүңүздөр көргөндөй ылдыйкы таразанын дөңгөлөккө чейинки ылдыйкы коюлган камералар бар. Үстүндө анан кайра полностью айланган. Зумдары өтө качестволору жакшы берилген. Кирип келаткан машинанын номери тиги буларына бүт кеңешилип коюлган бардыгы. Ошол себептен биздин весовой бухгалтерибиз отурган жерде дагы эки жеринен камера коюлган. Ошол жерде 1 килограммна чейин, граммна чейин ошо таза тартып туруп, анан жөнөтүшөт. Каракече көмүр кенинде күз-кышка даярдык эрте жазда эле башталган. Өзүңүздөр көргөндөй учурда көмүргө чейин катмарга тагыраак айтканда таш, кумдан, топурактан тазалоо иштери жүрүп жатат. Алынган таш, топурактар өзүнчө бир аймакка барып төгүлөт. Ал эми тандалган көмүрлөр турак жайга, калкка колдонуу үчүн берилет. Биз тендер жарыялап, тендерди утуп алган компания келип, ошолор иш алып барат. Негизги мисалы могу Женщин деген компания 300 000 куб жерди кырчышын алып көмүр ачып бергенге тендерди утуп алды. 300 000 кубту азыр убактысы боюнча 3 айга булар 3 айдын ичинде ачып бериш керек. Ошондой ушуга окшогон компаниялардан азыр 4 иштеп атат. Мындан сырткары дагы тендер жарыялаганбыз. Лицензия боюнча Кыргыз көмүр ишканасына 450 000 тонна көмүр даярдоо планы бекитилген. Учурда казуу иштери кызуу жүрүүдө. План ашыгы менен ишке ашырыларын убада кылышууда. 2021-2022 жылга карата жылуулук электр борборуна аталган ишкана 318 000 тонна көмүр менен камсыздоо милдетин алышкан. Мен ойлойм, быйылкы жылдын отопительный сезонунун Кудай буйруса элибизге ошо жакшынакай эле жылуулукта жакшынакай өткүзөбүз деген чоң ниетибиз бар. Кудайым буйруса жакшынакай эле бул пландарды аткарабыз. Бирок кемчиликтер да бар. Бул жерден кемчиликтердин эң чоң нерсеси бул тоо-кен тармагында иштеген ошо коопсуздук жагын өтө караш керек экен. Ошол жагында чоң мүчүлүштүктөр болуп атат. Биздин инспекторлор айтып келип атат. Эми ал жагында карап, замечанияларды берип, предписанияларды берип устранить эткенге аракеттерди кылабыз. Белгилей кетсек, өлкөнүн түндүк аймагын көмүр менен Каракече жана Миң-Куш көмүр кени камсыздайт. Жалпысынан 400дөн ашуун жаран смен менен Кыргыз көмүр кенинде эмгектенет. Учурда 100дөн ашууну күндүзгү жана түнкү смен болуп иш алып барышууда. Нуржан Султанбекова, Адилет Чокоев, 7 канал, Нарын облусу.